Ilmiy суроо экен. Мына азан айтып жаткан кезде мындай кылып баш бармактарын да өп туруп, мындай көздөрүнө сүртүү деген келет. Бул албетте биздин китептерибизде бар. Бул Жами-ур Рамузда, Канзулубат деген китептерде келет. Жами-ур Рамузда бул Мухтасар-ур Викоянын шархы. Ошондой эле Дуррул Мухтарларда дагы келет. Бирок ошонун канчалык деңгээлде эмнеси бар? Акыйкаты бар. Бул жерде өтө бир жакшы ойлонуп туруп карай турган маселелер бар да. Биринчи ошол хадис жөнүндө сөз кылалы. Ошол хадис кандай хадис? Ошол хадис өзү марфу хадис. Буну Абу Бакр Сиддик радыйаллаху анху риваят кылган хадис. Албетте бул бар. Бирок ошол хадистин санады кандай, сахих хадисби, заиф хадисби десек, бул хадис заиф хадистердин катарына кирет. Эми заиф хадис боло турган болсо, биз ошону сүннөт катарында амал кылышыбыз керекби же кандай? Кандай болуш керек? Алымдарыбыз бул тууралуу өздөрүнүн китептеринде жазган. Эгер заиф хадис келсе, бул фазаил амалда колдонсоң болот деген түшүнүк бар да бизде. Фазаил амалда, фазилеттерде колдоно бересиң дейт заиф хадисти. Ооба, башыбызга тажы бул сөз. Бирок ошол фазилеттерде колдонуу үчүн алымдарыбыз кайда шарт койгон буга? Биз ошонун сүннөт деп этикад кылбашыбыз керек деген шарт койгон. Кандай деп этикад кылбашыбыз керек экен? Сүннөт деп. Бирок этият үчүн ошол пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдан ушундай марфу хадис келген, заиф марфу хадис келген деп туруп, ошону аткарсак эмне экен? Болот. Муну эч ким тоспойт. Сиз кебир риваяттарында бул дарылануу катарында келген, мындай көздөгү көздүн ооруудан сактайт дегендей хадистер келген, көзгө пайдасы бар деп. Ошо дарылануу катарында этият үчүн пайгамбар ушундай кылгандыгын мен деле кылып коеюн деген мааниде кыла турган болсок, шарият муну тоспойт. Бирок эгерде биз ошону милдет катарында бул пайгамбардын түптү сүннөтү деген мааниде эгер айта турган болсок, бул өзүбүздүн оболку алымдарыбыздын пикирлерине дагы немелерине не келет? Каршы келет. Ошон үчүн биз оболку алымдарыбыздын ошол китептеринде айтылган сөздөр менен аткарышыбыз керек. Эмне дедик? Ошол заиф хадис менен амал кылууда эмне экен? Этияттыкты ниет кылыш керек. Сүннөттүктү этикад кылбаш керек. Сүннөт деп этикад кыла турган болсоңуз, заиф хадис менен амал кылуу мүмкүн эмес болуп калат. Ушундай биздин улуу алымдарыбыз эмне койгондор? Коюшкан, эреже коюшкан.